Аудиокитеп Азаптуу адашуу. Аңгеме. Автор Куштарбек Кимсанов. Өз колу менен өз тамагын иче албаган 6 жаштагы кичинекей баланын абалы билген жанга абдан оор. Аны дарыгерлер 11 айлыгында эле майып катары санап коюшкан. Апасы тамак берерде атайын аппараттын жардамы менен суюлтуп, анан кичинекей кашык менен көп убакытка чейин жанынан жылбай отуруп ичирет. Кашыктагы суюлтулган коюу тамактын жарымын жуталат, жарымын эриндери уурту менен кайра сыртка чыгарып салат. Анын коюураак чыккан тарабындагыларды кайра апасы өзү кашык менен топтоп баланын оозуна салат. Ал эми коюуланбай чачырап чыккан жарыктарын таза жүз арчы менен утуру арчып турат. Оозуна салган тамакты да жакшылап жута албай жаткандыгын кээде апасы жасаган тамагым жагымсыз болуп калды окшойт деп ойлонуп, баласы оозунан чыгарып койгондорун кашык менен топтоп өзү ичет. Коюу тамактын суюлтулганы деле көп суюк эмес. Суудай суюк деп элестетпөө керек. Коюураак жасалган аталадай, жаңы тартылган каймактай өлчөмдөгү суюктуулукту көз алдыбызга тартсак, бул баланын тамагын элестете алабыз. Кадимки эле эттүү шорпо, нокот менен жумшартылган жүгөрү аралаштырылган картошкалуу, сабиздүү, баклажан менен помидор да кошулган. Айтор баланын иммунитетине оң таасир берүүчү азыктардан жасалган тамактардын бир нече түрү бышырылгандан кийин аралаштырып майдалоочу аппарат менен суюлтулат. Ал эми чай менен сууну, сүттү, сүт эмген наристелердин соскалуу бөтөлкөсү менен кармап ичирет. Бир бөтөлкө суюктук ичүү кайдан 6 жашта болгондугуна карабастан жаңы төрөлгөн наристелердей абдан аз ичет. Апасынын апапак тилин тикен зым тилип, тамтыгы калбай калгандай, ал да жетишсиздей болуп барган сайын учтуу мык, кээде бычак, ал турсун балта менен кескилеп чапкылагандай татаал азаптарды көңүлүнөн өткөрүп жашап жатат. Чыдам деген сапат инсанга ден соолукта эле керек сапат экен. Чыдамкайлык кыла албаса, оорулуу баласын карап жүрүп эле эба көзү кулап түшүп бүтүп калмак. Апалардын чыдамдуулуктары үчүн алкыш. Ушундай оор күндөрдүн азаптарын ойлонууга анын убактысы да жетпеди. Көңүлү да чыдабады. Ал баланы жакшы кароо менен алып урушуп жүрдү. Жашаган аймактагы эң алдыңкы дешкен дарыгерлерге алып барып көрсөттү. Башка калаадагы дарыгерлер да дарылатышты. Бирок алар да айыктыра алышпай тургандыктарын акырын айтып, кайра үйүнө узатып жүрүштү. Чет өлкөлөргө алып баруу үчүн далбас урду. Алдын ала анализдеринин жыйынтыктарын көргөн чет өлкөнүн таанымал дарыгерлери келип убара болууга кажет жок деп жооп берип жатышты. Дарылап, убактылуу кармаганга болот, бирок айыктыруу мүмкүн эмес экенине акыры көзү жетти. Бирок эне байкуш эне экен да, ишенип турган үмүтсүздүктү кууп таштап, кайра эле курубара тартканга кайыл болуп изденип жүрдү. Элдик дарыгерлердин кайсыл чөлкөмдө бар деп укса, ошол жакка алып барат. Кудайга жалбарат, шыпа үмүт кылат. Баласынын бул зулум оорудан айыгып кутулушун зарыгып күтөт. Бала майып болуп туулган жок. 6 айлык болуп эң ширин кезге келгенде илдетке туш болду. Өз алдынча үн чыгарып, колдорун кадыресе кыймылдатып, бешикте жатканда оюнчуктарды ары-бери жылдырып, жарк эте күн чыккандай жылмайып, эмизер кезде кубанып, талпынып калган күндөргө жеткенде кесепетке туш болду. Бир колунун чыканак тарабына чыккан өрүктөй көлөмдөгү тоң койгон бир нерседен чочулаган жаш ата-эне үй бүлөлүк дарыгерге кайрылышты. Ал жерден атайын адистер көрсүн деп жолдомо берилди. Ал адистер көрүп, хирургиялык маселе экен деп хирургка кайрылууну табыштады. Хирург болсо жырткычтай көнгөн мүнөзү менен камарабай туруп операция кылуу зарыл деген чечимин айтты. Жөн эле дарылабай кырса болбойбу, деди атасы. Операция деген коркунучтуу сөздү күтүүсүз уккандан улам оюна ушул суроо келип. Кыргыздар ушу жөн эле деген сөздү жок кылбадыңар да. Жөн эле айга турган болсо, мен операция деп эч качан айтпаймын. Кандай болор экен? Коркпо. Мындай операцияларды 30 жылдан бери жасап келе жатам. Чет өлкөгө бул чөлкөмдөн бир гана мен барып окуп келгем. Башка күчтүү хирург жок. Чоңойгонго чейин тек кое турсак болобу? Ал абдан кичинекей. Эми 6 айлык болду да.
Бул эч нерсе эмес. Медицинада гемангиома деп коет. Эгер ушундайынды алып таштабасак, тигил өрүктөй нерсе алмадай болуп чоңоет. Улам чоңоюп отуруп, колдун тамырларын бууйт. Ал кезде колундагы гемангиома менен кошо колун да кесип таштагандан башка арга калбайт. Аңгеменин уландысы бар.